Ассаламу алейкум, урматтуу Чукмек YouTube карталуучулары. Чукулукка бар группа контакттары максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Москва шаарындагы эң мыкты юрист Гүлза эжекебиздин офисине келип калдык. 2025 жылдын 30 июнунан мекендештерге жаңы мыйзам чыгыптыр. Ошо боюнча толугураак маалымат берели. Кандай жаңы мыйзам, мекендештер эмне кылыш керек? Андан сырткары биздин каналга көбүнчө мына Сахаровада анализдери туура эмес чыгып, оорулуу болгон мекендештер өтө көп кайрылышат. Анда жол жоболору бар, буюрса результаттар бар. Көп мекендештерибиздин бул жакка анализдердин сотко кайрылып, кайра Россияга киргендер дагы бар дейт. Ошол жөнүндө дагы бүгүн маек кылабыз. Аныктан катталып, лайк басып, группа контакттарын максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Да 30 июнда жаңы мыйзам күчүнө кирет. Бул обязательно QR код алыш керек. Россия келе турган болсоңуздар, QR кодду кантип аласыңар? RU-ID деген болот. RU-ID бул ошол эле госуслугунун ичинде бир раздел ачылат. Ошол разделде өзүңөр кирип, бардык документтериңерди ичине PDF форматта киргизип туруп, бул Россияга келе турган болсоңуздар, ошол жактан разрешение аласыңар. Разрешение бул өтө QR код түрүндө келет. 72 саат мурун ошол информацияны жеткириш керек. Эгерде сиз срочно Россияга кире турган болсоңуздар, 4 саат аралыгында киргизсе болот. Ошол информацияны обязательно бул жака леченияга же болбосо ушундай бир кырсыктар болуп калган моменттер болуп калса, жана ошондой эле бул QR код 6 жашка чейинки балдарга алынбайт. 6 жаштан жогору 18 жашка чейин, то есть 6 жаштан жогорку балдарга обязательно ушундай QR код алыш керек. QR код алынбаса, бул Россияга кире албайт бул жараныбыз. QR код алдым деп эле Россия жергесине киргизилип кетилбейт. QR код алганы менен деле погранслужбадан текшерилет. Погранслужбадан текшерилгенден кийин анан Россияга киргизилет. Бул закон негизи ушу 25-жылы чыккан. Бул закон күчүнө кирет 30 июнда. Негизи айта кетсек, 25-жылда көптөгөн закондор күч алды. Именно миграция жаатында азыркы күнү реестр маселеси 10 сентябрга чейин продление болгон үчүн немедленная высылка из России деген закон бир аз ошону кармап турат. Россия жергесине ошол документтериңерди тастыктап, толуктап, легалдашып алыңыздар. 10 сентябрга дере убакыт берилди, урматтуу мекендештер. Жана ошондой эле экинчи маселе боюнча айта кетсек, бул Сахарова боюнча көп мекендештер кайрылып атканын бир себеби, негизи бул Сахарова закон чыккандан кийин бир да жолу өтпөгөн мекендештер көп экен. Бүгүнкү күндө ошол мекендештер өтүп, көбүнчөсүнүн туберкулез, ВИЧ, сифилис деген оорулар көп кездешип жатат. Ошонун негизинде бессрочный запреттер сразу коюлуп жатат. Мурун 2024 жылдын сентябрына дейре Россия жергесинде ошондой туура эмес оорулар чыгып калса, анализдер чыгып калса, лечение алганга возможность берчү, жана в дальнейшем легалдашканга справкалар берилчү. Бүгүнкү күндө сразу решение берилет, Россиядан чыгып кет 3 күн ичинде деп. Эгерде туберкулез чыккан болсо, атайын туберкулезный больница бар Московской области, ал жака апарылып, болгон слюнасы жана ошондой эле канынан текшерилип, эгерде туберкулезу открытый формада болсо, ошону лечение кылып, кандайдыр бир формасын көрүп туруп, анан ошого жараша лечение кылып, анан Кыргызстанга бессрочный запрет менен кетирилет. Бирок анын лечение кылып Кыргызстандан эгерде келе турган болсо, Кыргызстандан лечение кылыш керек, жана ошондой эле башка ооруларга дагы Кыргызстандан лечение кылып, эгерде сиз полностью лечение алсаңар, ошол справканын негизинде Россия жергеси биринчи 3 айга ачып берет, биринчи этап. Андан кийин силер кайра Сахаровага барып өтөсүздөр. Сахарова өткөндөн кийин, Сахарованын справкасын алып келгенден кийин уже Роспотребнадзорго өткөрсөңөр, ошондон кийин гана бессрочный запретиңерди полный отмена кылат. Бул 2 этап менен отмена болчу, мындай чыкканда запретти 2 этап менен отмена кылат да.
Көптөгөн мекендештер кирип алып, эчтеке кылбай деле койсом болот деп ойлошот. Бирок бүгүнкү күндө Россияда фейс контроль аябай күч алган. Эгерде сиз ушундай бессрочный запрет алып, же болбосо сот аркылуу выдворение алып, Россиядан чыкпай жүрө турган болсоңуздар, даже реестрге кирип калып туруп чыкпай жүрө турган болсоңуздар, фейс контроль аркылуу үйүңөргө дейре кирип келип, полиция кызматкерлери силерди уже принудительный формадагы выдворение кылат, уже через Сахарова. Ошондуктан эгерде сиз ушул Сахаровадан 3 күн ичинде чыгып кетти деген справка алсаңыздар, немедленно чыгып кеткиле. Эгерде туберкулез болуп калса, анда уже лечение калып кетет. Ал эми тяжелый формадагы ооруп калган жана ВИЧ, канынан ВИЧ инфекция чыгып калган болсо, аны только сот аркылуу чыгарыш керек. Сот аркылуу чыгарганда наличие именно Россия жарандыгы балдары, ата-энеси же болбосо аялы же күйөөсү россиялык жарандык болсо, ошонун негизине таянып гана сот аркылуу чыгарса болот. Бирок анда дагы обязательно ВИЧтен лечение алыш керек. Жана ошондой эле булардын формалары бар да өзүнүн, ошого жараша иммунитетти түшүрбөй постоянно кармап туруш керек. Ошонун негизинде анан кийин соттон дагы отмена кылынат. Ал эми башка основания жок болсо, бул ВИЧ инфекция чыккан жарандарга эч качан Россияга кирүүгө болбойт деген тыюу салынат. Ал эми башка формадагы оорулар болсо, обязательно лечение алыш керек. Кыргызстандан врачтарга барыш керек, именно государственный больницаларга. Бирок ошол дагы справкалары туура Россияга өтө тургандай кылып жазылыш керек, каждый формасы отдельно. Анан Кыргызстанда айта кетет элем, ошо Кыргызстанда ушундай ооругандар көп экен, бирок эмнегедир учетко алышпайбы Кыргызстанга дагы кичине айта кетет элем, ушуларды мындай бир базовый эмеге киргизиш керек. Алар ВИЧ ооругандар деле ошо биздин арабызда может жүргөндүр. Алар эмне үчүн билген жок, именно бияктан Сахаровадан келип билинип атат. Эмне үчүн Кыргызстанда ушул ооруларды бир какой-то базага киргизбейт, Министерство здравоохранения кайсыл жакты карап турат деген дагы мындай суроолорум көп да. Көптөгөн мекендештер ушу туберкулез болуп оорушат экен. Алар дагы билишпейт экен туберкулез болуп ооруганын. Эмне үчүн биздин больницалар бир какой-то реестр создавать этишпейт, именно ушундай оорулуу жугуштуу оорулардын мындайча айтканда реестрин. Эмне үчүн Россия өзүнүн коопсуздугун ойлоп, эми бул Россияга мындай оорулар бессрочный запрет болот. Анткени бессрочный запрет болгондо дагы угроза безопасности Российской Федерации деп трактоваться этилип кетет да. Ошол адамдар угроза болуп, Россияга ушундай угроза болуп жаратып аткан болсо, эмне үчүн Кыргызстанда ошол адамдарды бир реестрге салып, ошолорду бир лечение кылбайт? Анда бири-бирибизге баарыбызга эле жугузуп коюп жүрө бере турган шарт болуп калдыбы деген да мындай чоң суроо жаралат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эми бул жагындагы эки жагын тең карай кетиш керек, любой жактан. Дагы айта кетчү нерсе, Кыргызстанга да көптөгөн мигранттар келип атат башка өлкөлөрдөн. Аларга дагы ушундай анализдерди өткөрө турган центрларды ачыш керек. Алар дагы билбейбиз да кандай бизге нерселерди жугузуп кетиши мүмкүн. Карабайсыңарбы? Элементарно биз туберкулезду көп мындай көзгө албайбыз да, бирок туберкулез деп канчалаган мекендештерибиз азыр Россия жергеси бесплатно лечение кылып, ошол больницага киргизип лечить атат да. Эми карап турсаң, булар жөндөн жөн аны кылган жок да. Алар ар бир адамдын коопсуздугу деген мааниде кылып жатат. Өзүнүн биздин россиялыктарга, биздин мекендештерибизге ушундай оорулуу жугуп калбасын депчи. Ошондой центрларды Кыргызстанга да ачыш керек. Кыргызстандагы өзүнүн миграциялык коопсуздугун дагы ойлонуш керек деп ойлойм.